Мээримдүү жана ошондой эле ырайымдуу Аллах Тааланын ысмы менен баштайлы. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Ассаламу алейкум биздин сүйүктүү көрөрмандар жана ошондой эле угармандар. Эфирде сиздер дүйнөнүн асылы такыба аял берүүсүн көрүп отурасыздар. Сиздер менен болгон мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер менен буюрса өнүгүүнүн башаты үй бүлө деген теманын алкагында маек кылмакчыбыз. Бүгүн бизде конокто 15 жылдан ашуун үй бүлөнү түтүнүн улантып келе жаткан биздин сүйүктүү эже агайларыбыз отурат. Анда сиздерге тааныштырып өтөлү. Шоокум журналын негиздеп 10 жылдан ашык кызмат кылып келген жана ошондой эле Диалог Евразия платформасында мүдүрдүн орун басары болуп иштеген жана окуу басма үйүндө жетекчи болуп бир канча китептерди даярдаган Дарак басма үйүнүн жетекчиси Сейитбек Идрисов агайыбыз. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жана ошондой эле мына ушул филолог болуп азыркы тапта Эффект интерактив мекемесинин жетекчиси болуп иштеп келген биздин сүйүктүү эжекебиз 3 кыздын бактылуу энеси Исмаилова Зарипа Убайдуллаевна. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиздер. Кош болдук. Жакшы келип алдыңыздарбы? Эң эле алгач өзүңүздөрдү сурап өтөлү. Бүгүн буюрса сиздер менен мына ушул өнүгүүнүн башаты үй бүлө деген теманы алдык. Буюрса мына ушул теманын алкагында кызыктуу суроолор менен бүгүнкү биздин эфирибизди сонун кылып ачып бересиздер деген ишенимдебиз. Анда алгач суроолорубузду узаталы. Негизи эле мына ушул үй бүлөнүн туткагын кармап калууда жана ошондой эле ушул ынтымак, ырашкерчиликти, сүйүү, махабатты сактап калуунун сырлары эмнеде деп алгачкы сурообузду ушул менен баштайлы деп атабыз да. Токтолуп кетсеңиздер ушул сурообузга. Бүгүн жакшы теманы, жакшы программада жакшы теманы баштап турсуздар. Бүгүнкү күндөгү өзгөчө биздин бүгүнкү кыргыз коомундагы өтө актуалдуу темалардын бирөөсү ушул. Бактылуу үй бүлө кандай болуш керек, үй бүлөнүн кантип сактап калыш керек, үй бүлөнүн учугуну кантип улаш керек. Бул тема өтө бүгүнкү күндө биздин кыргыз коомубузда өтө актуалдуу болуп турган темалардын бирөөсү. Албетте биз баягы өзүбүз көбүнчө ушул диний таалим тарбияга диний китептерди чыгарып келе жаткан киши катарында биз бул маселеге дагы ошо диний аспектте караганга аракет кылабыз. Албетте үй бүлө куруу же болбосо үй бүлөнүн баалуулуктарын сактоо бул бизге ошол үй бүлөдөгү түгөйлөрдүн эң асыл бир милдеттеринин бири болуп эсептелет. Ал үчүн албетте бул жерде Кудай Тааланын ыйык Куран Керимде дагы көптөгөн аяттар бар. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам көптөгөн бизге үммөтүнө айткан хадистери, насааттары бар. Биз ошол Куран Керимдеги буйруктарга, пайгамбарыбыздын хадистериндеги насааттарынын негизинде үй бүлөбүздүн баалуулуктарын сактаганга аракет кылышыбыз керек. Бул аябай маанилүү нерсе. Албетте үй бүлө бул кичинекей мамлекет деп айтылат биздин кыргыз элибизде. Бул үй бүлөдө албетте диний маалыматтын болушу же болбосо ошол үй бүлөдөгү түгөйлөрдүн диний маалыматты болушу, ыймандуу болушу башкача айтканда бул үй бүлөнүн сакталышында өтө маанилүү маселе болуп эсептелет. Себеби Кудай Тааладан корккон, ислам динини түшүнгөн, мусулманчылыкты түшүнгөн киши, түгөйлөр албетте баягы үй бүлөдөгү өздөрүнүн милдетин, өздөрүнүн укугун сактаганга көбүрөөк маани беришет. Себеби ыймандуу түгөйлөр акыретке барганда ошол үй бүлөдөгү ар бир баалуулукту сактап же сактабаганды боюнча Алла Тааланын астына барганда сурак берем деген түшүнүк алар үчүн өтө маанилүү. Мына ушул маанилүү маселе үй бүлөнүн сакталышында өтө орчундуу орунээлейт. Ал үчүн түгөйлөр эмне кылыш керек? Албетте ошол негизи эле турмуш курганга чейин түгөйлөр өздөрүнүн ошол диний маалыматыны арттырып алса, башкача айтканда биздин динибизде эки түрдүү илим эки түргө бөлүнөт. Бирөөсү парзы айын, экинчиси парзы кифая. Эгерде биздин жашообузда кайсы бир маселе аябай маанилүү болуп
Кудай Тааланын астында биз ошол ишти аткарууда жоопкер боло турган иштер боло турган болсо, бул фарз айынга кирет. Башка айтканда, үй бүлө баалуулуктарын сактоодагы түгөйлөрдүн ортосундагы эң маанилүү жоопкерчилик, эң маанилүү милдет боло турган болсо, демек ошол багытта, үй бүлө багытында кеңири маалымат алып, кеңири илим алышы дагы бул ошол түгөйлөрдүн мойнундагы милдети, башка айтканда, парзы айны болуп эсептелет. Бул турмуш кура турган түгөйлөр бул багытта мына биз Тарак басма үйү дагы колубуздан келишинче ошол багытта түрдүү китептер чыгарып келе жатабыз. Мүмкүн болушунча ошол китептерден сабак алып, китептерди көбүрөөк окуп, көбүрөөк маалымат алганга аракет кылыш керек. Албетте алган маалыматын дагы жашоодо сөзсүз түрдө жүзөгө ашырганга аракет кылыш керек. Биз түгөйлөр, үй бүлө курган түгөйлөр катарында үлгү алышыбыз керек болгон биздин ислам динибизде көптөгөн мисалдар бар, көптөгөн окуялар бар. Алардын эң башында, мисалы үчүн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жана анын можеде турган мынакей Азирети Хадижа, Азирети Айша, кызы Азирети Фатима жана башка ару энелер, башка жубайларынын өмүрлүк жашоосу жана ошондой эле сахабалардын, бул жерге биз баардык китептерибизди алып келе алган жокпуз. Бул жерде мисалы үчүн биздин эң көп окулган 4 халифа китебибиз бар болчу, аны дагы алып келсек болмок экен. Баягы көтөрүшүбүзчө алып келдик дегендей. Анан ошол биз сабак ала турган эң өрнөк тута турган кишилердин көч башында пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, анын жубайлары, анын сахабалары турат. Ошолордун жашоосун биз канчалык терең окуган сайын, биз динибизди ошончолук жакшы түшүнүп, жакшы үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Албетте ошолордун жашоосунан өрнөк алып жашаган бүгүнкү күндөгү мусулмандар өзүнүн үй бүлөлүк баалуулуктарын сактап калганга көбүрөөк мүмкүнчүлүктөрдү ала алат деп ойлойм да. Рахмат, Аллах разы болсун агай. Эжекебиз. Биз ар бирибиз бир мусулман катары Куранда буйрулгандай жашаганга аракет кылышыбыз керек. Ошондой эле пайгамбарыбыздын хадиси, сүннөттөрүнүн негизинде жашасак, биз эч качан адашпайбыз. Пайгамбарыбыздын бир хадиси бар: ар бириңер кол астындагыларга жоопкерсиңер. Бул жерде аябай терең ой жатат. Ар ким өз түшүнүгүнө жараша ойлонушу мүмкүн. Бирок бул эң эле алгач үй бүлө курганда үй кожоюну жалпы балдарга жана кожойкеге жооптуу. Ошондой эле балдарга биргеликте жооп беришет. Андан сырткары бир мекемедин жетекчиси өзүнүн кол астындагы кишилер үчүн жооп берет экен. Ал эми мамлекет башчы ошол элине жооп берет экен да. Муну пайгамбарыбыз айтканда кыйкырып ыйлагандар, эс оогонго чейин барган сахабалар болгон экен. Себеби өзүбүздүн кол астыбыздагылар үчүн, эл үчүн кандай жооп беребиз? Үй бүлөм үчүн кандай жооп берем дегендейчи. Биз Аллага шүгүр 15 жылдан бери бирге жашап, ошо 3 кызды тарбиялап келатабыз. Жолдошум менен үйлөнгөнгө чейин дагы ошол диний маселелерди, пайгамбарыбыздын сүннөт хадистеринин негизинде жашай турганыбызды сүйлөшүп, андан кийин жашап аткан учурубузда дагы дайыма кеңешип, бул киши менен дайыма мен кеңешип иш кыламын. Биздин жумалык, күнүмдүк, андан сырткары жылдык кеңешмелерибиз бар. Кыздарыбыз менен бирге кеңешип, мындайча айтканда, пайгамбарыбыз айткандай жашоого моюн сунуп, туура жолдон адашпоого аракет кылып келе жатабыз биргеликте. Машалла, Аллах разы болсун сиздерден. Баса айтып өтпөсөк болбойт. Мына ушул китептер Дарак басма үйүнөн басылып чыккан. Жана ошондой эле мына ушул китептердин которулушуна жана даярдалышына чоң салым кошкон мына биздин ушул эже агайларыбыз болуп саналат. Эмесе негизи хадис шарифте айтылат эмеспи? Жанагы силердин араңардагы эң жакшы инсан бул үй бүлөсүнө жакшы мамиле жасагандар. Бул жерде үй бүлө дегенде албетте бала чака, жубайлар ортосундагы мамиле болуп отурат. Эмесе ушул хадиске да бир аз токтолуп кетсеңиздер жакшы болот эле. Аябай маанилүү хадис бул. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын ушул хадиси силердин эң жакшыңар аялдарыңарга эң жакшы мамиле кылганыңар деп айтылат. Хадистин маанисинде. Албетте мен жана жогоруда айткандай, бул багытта дагы биз пайгамбарыбыздан көптөгөн өрнөктөрдү алышыбыз керек, жубайлардан өрнөктөрдү алышыбыз керек. Албетте баягы түгөйлөр бири-бирине
жакшы көргөндө мен көп жерде айтып жүрөм ушул маселени. Силер өзүңөрдүн напсыңар үчүн эмес, өзүңөрдүн жеке пенделик эмеңер кызыкчылыгыңар үчүн эмес, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн жакшы көрүшүңөр керек, Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн бири-бириңерди сыйлашыңар керек деп. Мына ошондо тийиштүү баягы негизги максатка, негизги натыйжага жете аласың депчи. Эгерде пенделер өзүнүн напсы үчүн же болбосо өзүнүн кызыкчылыгы үчүн бири-бирин жакшы көрүп, сыйлайм дей турган болсо, уже анда бири-бирин алдай баштайт, өзүн дагы алдай баштайт. Ошон үчүн биз баягы эч мындай бизди эч бир жака мындай адаштырбай турган, эч бир мындай бизди адаштырбай турган принцип ушул Аллах Тааланын ыраазычылыгы болуш керек да. Бири-бириңерге кандай мамиле кылсаңар дагы, кандай жакшылык кылсаңар дагы, кандай кайрымдуулук кылсаңар дагы Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн деген принцип бул аябай маанилүү нерсе. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосунан ушул багытта биз көптөгөн өрнөктөрдү алышыбыз керек. Мисалы үчүн Азирети Хадижа энебиз бул өмүр баянын окуганда биз бул боюнча мен тиги Ошто бир чоң иш-чарада дагы бул боюнча айтып бердим эле. Азирети Хадижа энебиздин жашоосу көптөгөн бир эле мындай аялдарга эмес, эркектерге дагы аябагандай чоң сабак болчу. Башка айтканда динибизди үйрөнүүдө аябай маанилүү орунда турат. Себеби пайгамбарга биринчи вахий келип, ыйык кабар келип, ислам дини эми мындай таралып баштаган мезгилде биринчилерден болуп, мисалы үчүн мусулманчылыкты кабыл алган эркектерден дагы эмес, биринчилерден болуп, аялдардын арасынан ушул өзү эркектерден дагы, аялдардан дагы мурун биринчилерден болуп Азирети Хадижа энебиз ыйман келтирип атат. Бул аябай маанилүү маселе. Андан кийин пайгамбарыбызга биринчилерден болуп, баягы эркектерден эмес, аялдардан эмес, биринчилерден болуп, ушул өзүнүн жубайы катарында, аял катары болсо дагы пайгамбарыбызга баягы колуна кол, бутуна бут болуп, баягы ислам дининин таралышында Азирети Хадижа энебиз ушунчалык маанилүү жардамын берген да, колдоосун көрсөткөн дегендей. Ошон үчүн бул багытта ошол пайгамбарыбыздын Азирети Хадижа энебиздин пайгамбарыбызга кандай кайрымдуулук кылган, пайгамбарыбыз Азирети Хадижа энебизге кандай кайрымдуулук кылган жубай катарында, түгөй катарында, ошол биз үчүн өтө чоң сабак болуп эсептелет. Мисалы үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам алгачкы ошол ислам динин алып келгенде Азирети Хадижа энебиз ошол өтө бай болгонуна карабастан, ошол Меккедеги өтө мындай кадыр барктуу аял болгонуна карабастан, колунда эч нерсеси жок, томолой жетим пайгамбарыбызга өзү турмуш куруу сунушун билдирип, турмушка чыгып, андан кийин болгон байлыгын пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга ислам дини келген күндөн баштап болгон байлыгынын баардыгын ошол ислам динине саптап, алгачкы мезгилдеги эң оор, эң кыйынчылыктуу мезгилде Азирети Хадижа энебиз пайгамбарыбызга ушундай бир чоң жардам берген аял катарында. Бул бүткүл баягы үммөткө, жалпы баягы мусулман журтчулугуна аябай чоң сабак боло турган өрнөгү бар. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошондой өзүнө жардам берген жумайыны көз өткөндөн кийин дагы өмүр бою жакшылыгын унутпай дайыма эстеп жүргөн. Кээде Азирети Хадижа энебиз, Азирети Айша радиаллаху анха энебиздин бир риваяты бар. Мен бир күндө ушунчалык кызганып кетип, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга айттым дейт. Сен ушундай бир каарып калган, жашы улуулап каарып калган, анан көз өтүп кеткен, качан ошол аялды эле дайыма эстей бересиң деп айтып жибердим дейт да. Ушундай кызгангандыктан айтып жибердим эле. Ошондо пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, Азирети Айша энебизге жооп берип айтат, силер андай дебегиле дейт. Азирети Хадижа энебизди айтып, ал жубайым, ал өмүрлүк жарым, мен ушундай бир оор мезгилде мага ушундай кайрымдуулуктарды жасаган аял, мен аны өмүр бою эч качан унута албайм деп Азирети пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Азирети Хадижа энебизди өмүр бою ушундай бир мындай эсинен чыгарбай дайыма эстеп жүргөн да. Бул үй бүлө маселесинде биз бир эле Азирети Хадижа энебиз эмес, пайгамбарыбыздын башка жубайлары Азирети Айша энебиз болсун, кызы Азирети Фатима энебиздин өмүр баяндарында бул жаатта биз аябай чоң бир өрнөктөрдү алышыбыз керек. Анан биз жакында бир ай болуп калды, бир айдан өтүп калды, умра сапарына барып келдик. Анан ошондо дагы айтам да,
Мединага барганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кабыры бар, билесиздер. Пайгамбарыбызды барып ушул китептерден окуп үйрөнгөн нерселерибизди же болбосо мындай оюбузда жандандырып жүргөн нерселерибизди биз ошол жерге барып чынды баягы пайгамбарыбыздын баягы кабырына барганда ушундай бир көз алдыбызга жанданып башкача элестеттик. Андан кийин ал жерде Жаннатул Баки деген көрүстөн бар. Ошо пайгамбарыбыздын мечитинин жанында. Ал жерге кирсеңиздер, ал жерде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын калган жубайларынын баардыгы ошол жерде. Азирети Айша энебиз болсун, пайгамбарыбыздын кызы Азирети Фатима, пайгамбарыбыздын башка кыздары, мисалы үчүн Азирети Зейнеп, Азирети Рукая, Умму Гулсум баардык кыздар ошол жерге коюлган. Ал жерде 10 миңден ашык сахабанын кабыры бар. Башкача айтканда, умра сапарына барган кишилер жакшы билишет, пайгамбарыбыздын жашоосуну чындап мындай мурда окуп эле жүргөн болсоң, чындап мындай жашоосуна киргендей болосуң ал жерге барганда. Албетте биринчи пайгамбарыбызды зыярат кылдык, андан кийин жубайларын зыярат кылдык. Андан кийин эң маанилүү нерсе Мекке шаарына барганда, мен көбүнчө ошо умра сапарына баргандарга айтам. Умра сапарына барганда Меккеге барган мезгилде ал жерде Жаннатул Муалла деген көрүстөн бар. Ошол көрүстөндө мурунку мезгилде эми мындай күмбөзү болгон экен. Азирети Хадижа энебиздин кабыры ошол жерде, Жаннатул Муалла деген көрүстөндө. Мурунку мезгилдерде күмбөзү болгон экен, кийин тилекке каршы мындай ар кандай агымдардын айынан ал күмбөздү бузуп жөнүнө тегиздеп коюштур. Ошол Жаннатул Муалла деген көрүстөндө Азирети Хадижа энебиздин кабыры бар. Сөзсүз түрдө Азирети Хадижа энебиз дагы ошол жерге барып эстеп, бата кылып, Куран окуп, Азирети Хадижа энебиз дагы зыярат кылганга аракет кылышыбыз керек. Ал жерде Азирети Хадижа энебиз баласы, биринчи туң баласы Азирети Касым дагы ошол жерде коюлган деп айтылат ырбаяттарда. Умра сапарына барганда сөзсүз түрдө баягы пайгамбарыбыздын жашоосу чындап жашооңо аябай мындай жакшы таасирин калтырат экен да. Чоң рахмат, Аллах разы болсун. Чындыгында умра сапарына баруучуларга жакшы бир күмүш сырга болду. Ошол нерселерди сөзсүз түрдө эстеп жана ошол нерсеге амал кылып калууну насип кылсын иншаллах. Эжекеңизге сөз берели иншаллах, улантып кетсеңиз. Ооба, үй бүлө курууда, үй бүлөнү андан ары түптөп кетүүдө биз жогоруда айтып кеткендей эле биздин ислам дин пайгамбарыбыздын жашоосу жетиштүү да. Кимде ким башка бир жолду кармана турган болсо, ал сөз адашат. Себеби бир чеги болуп калат да. Ал эми пайгамбарыбыздын жашоосун ала турган болсок, арт тараптан пайгамбарыбыздын жубайларынын жашоосун ала турган болсок, биз ар кандай кыйынчылыктан дагы чыгып кете алабыз. Азирети Хадижа энебизде азыр агайыңар айтып өткөндөй эле жашоосу ар бир аял үчүн, эркек үчүн дагы үлгү боло турган. Ал жерде анын сабыры, анын такыбалыгы, анын ыйманы, анын пайгамбарыбызга биринчи ишенип күбөлүккө өткөнү, анын канчалык бай болсо дагы, байлыгы болсо дагы ошону менен бөлүшө алуусу, пайгамбарыбыздын өмүрлүк сырдашы, мындайча айтканда арт тараптан колдогон, жанында жүргөн жакын кишиси динде кандай буйрулса ошондой жашаганда, ал жерде ар кандай суроого жооп таба алабыз. Азирети Хадижанын өмүр баянын окуй турган болсок, үй бүлөбүздү башкарууда, үй бүлө курууда, балдарды тарбиялоодо, жолдошко мамиле кылууда кыскасы арт тараптан өзүбүзгө жооп алабыз. Ошон үчүн дагы пайгамбарыбызга суроо бергенде, Азирети Хадижаны эстегенде эч качан чаң жугузбай эскерчү эле дейт да. Демек, эч качан наразы болгон эмес экен. Дайыма ыраазы болуп, дайыма анын кандай абалда болбосун, ошондой абалда ага макулдук берүүсү, ал үчүн бардык нерсеге даяр экенин дайыма көрүп, билип, сезчү. Биз умра сапарында чындап эле өзүң окуган нерселерди жашаган башка экен да. Ошон үчүн ар бириңиздерге насип болсун демекчимин. Нур тоосунда дагы пайгамбарыбыз элден обочолонуп 40 күн калганда дагы 8 километр алыстыкта ошончолук 40-50 градус ысыкта тамакташганы. Ал жерге биз ушул жашыбызда чыгуубуз да кыйын болду. Ушунчалык бийиктеген сайын давление көтөрүлөт, ысык.
тамак менен ошентип пайгамбарыбызды барып Аллах абалын сурап турганы чындап эле бир чоң бир күчтүү ыйманды, сабырды талап кылган нерсе экен да. Демек биз өз динибизден адашпасак, китептерде айтылгандар боюнча бирөөдөн уккан эмес, окуп ошонун негизинде жашасак, биз жашообузда адашпайт экенбиз. Биз дайыма жаңы чыккан китептерди чыкканга чейин дагы Байкеңер менен бирге бир канча тараптан окшоштуктарыбыз бар да, анан бул жерди кандай кылсак болот, бул жер кандай оңдолот, же болбосо бул китеп бул жерде ушундай эмелерибиз бар экен, бир аз кемчилдиктер, бул жер туура берилиптир дегендей өзүнчө талкуу да кылабыз. Албетте биз кыздарыбыздын көзүнчө көбүнчө сүйлөшүп, кеңешкенибиз үй-бүлөбүзгө сөзсүз бул таасир тийгизет. Ошон үчүн кеңешүү өтө маанилүү үй-бүлөдө. Себеби биздин динде дагы кеңешүүдө береке бар делет. Бул албетте эң биринчи үй-бүлөдөн башталыш керек кеңешүү. Балдар менен дагы кеңеше билиш керек. Болгону кайсы жерде эмнени кеңешиш керек, ордун билиш керек да. Кеңеш кескен бармак оорубайт деп коет эмеспи? Демек сөзсүз түрдө кеңешүү бул көптөгөн мындай бир көйгөйлөрдү чечүүгө жардам бере турган бир маселе десеңиздер. Анда азыр ушул сөздөрүңүздөн улам түшүндүк. Демек үй-бүлөнүн шамын мындайча айтканда жандандырууда мына ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жашоосу жана ошондой эле жубайлардын өмүр баянын жакшылап мындайча айтканда сиңирип алуу менен биз сактап калууга чоң бир өбөлгө түзө алат экенбиз да. Албетте, бирок окуп же жазып коюу жетишсиз. Бүгүнкү күндө өзгөчө биз аны жашап көрсөтүшүбүз керек. Айтып эмес, акыл насаат эмес, пайгамбарыбыз үлгү кылгандай сүннөттөр менен жашап, хадистерин белгилүү жашка келгенде илим катары үйрөтүү, Куранды үйрөтүү албетте. Бирок балагатка жеткенге чейин негизи жашап көрсөтүү. Негизи адам баласы пайгамбарыбыз айткандай, силер сөз менен айтып эмес, жүрүм турум менен үйрөткүлө деп, жаш бала эмес, чоң кишилерге дагы ошондо таасирдүү болот деп айтылат да. Чоң рахмат. Агай кыскача суроо узаткым келип атат. Негизи мына ушул эжекебиздин жакшы бир асыл сыпаттары боюнча токтолуп кетсеңиз, жана сизге колдоо көрсөтүүдө салымы кандай, ушул боюнча айтып өтсөңүз жакшы болот эле. Өзүң көзүнчө айтсаң болор эле. Негизи Аллахка мактоо жарашат, бирок албетте инсанды дагы жакшы жактарын айтып коюу бул Албетте бири-бирибиздин жакшы жактарыбызды айтышыбыз керек. Бири-бирибиздин ошол мезгилде кемчиликтерибизди дагы айтышыбыз керек. Сиз жакшы жактарын айт деп калдыңыз, мен жакшы жактарына токтолгонго аракет кылайын. Зарипа экөөбүздүн чогуу түтүн булатып үй-бүлө куруп жашап келатканыбызга 15 жыл болуп калды. Кудайым буюрса, мындай Алла Таала бизге ушу 3 кызды насип кылып, кыздарыбызды дагы жакшы тарбиялаганга аракет кылып келатабыз. Кыздарымдын ыймандуу, адептүү, мындай зирек болуп тарбияланышында Зарипанын салымы аябай чоң. Кыздарына мен көп тарбия бере албадым окшойт. Бирок Зарипа ошол кыздарымдын тарбиясында аябай чоң орду бар да. Анан ошол өзү дагы педагог болгону үчүн ошол бала тарбиясы боюнча, бала психологиясы боюнча, бала тарбиясы боюнча өзү мындай адис болгондуктан балдарды, кыздарыбыздын тарбиясында мунун салымы аябай чоң болду. Анан мен өзүм дагы ошол кыздарымдын ошондой адептүү, тарбиялуу, мындай зирек болуп тарбияланышына кээде карап аябай мындай суктанып, ыраазы болуп кетем да. Албетте балага мындай акча эмес, акыл бериш керек дейт го. Анын сыңарындай балага ошол акыл берип, ошондой бир жакшы бир тарбияга жетишине эненин, негизи эле үй бүлөдөгү эненин ролу аябай чоң болот экен да. Алардын адал тамак менен азыктанышы, алардын деген мындай жакшы бир мындай жомоктон баштап аңгемеге чейин жакшы нерселерди угушу энесинен, ошол нерселердин баардыгы
Бул бардыгы пайгамбарыбыздын баягы эмесинде, хадисинде айтылган. Биз жакында Кудай буйрса сүннөттүн негизинде бала тарбиясы деген китепти даярдап атабыз. Баланын ошол бала тарбиясы боюнча пайгамбарыбыздын сүннөтүнүн негизинде бүттү топтолгон маалыматтар, ошолордун ар бирин чечмелеп хадистерди Кудай буйрса элге татуулайлы деп турабыз. Ошол жерде дагы айтылган бала тамиз деп коет арабча. Тамиз дегени мындай бир нерсени баамдай баштаган мезгилди тамиз мезгили деп коет. Кээ бир балдарда 3 жаштан башталат экен, кээ бир балдарда 6 жаштан кийин башталат экен. Ошол тамиз мезгили, акыл эси бир нерсени баамдай баштаган мезгилден баштап балага баягы тарбияны, негизги тарбияны берип башташ керек депчи. Бирок ага чейинки тарбия принциптери дагы бар экен. Мисалы үчүн үй бүлө курганга чейин бала тарбиясына кандай даяргерчилик кылыш керек, үй бүлө кургандан кийин бала төрөлгөнгө чейин кандай баланын тарбиясына көңүл буруш керек. Бардык принциптер ошол жерде көрсөтүлгөн. Бирок биз ошол көбүнчө бала бир нерсенин кичине мындай баамдай баштаган тамиз мезгилинен баштап көңүл бурат экенбиз да, ага чейинки мезгилге көп көңүл бурбай калат экенбиз да. Зарпа ошол ар бир мындай мезгилге өз убагында токтолуп, өз убагында баягы бала тарбиясына көңүл буруп келе жатат деп ойлоп атам. Анан эң маанилүү сапаттардын бириси аябай сабырдуу. Чын-чынына келгенде мен өзүм аябай сабырсыз кишимин. Сары кишилер сабырсыз болот деп коет го. Мен аябай сабырсыз кишимин, бирок Зарипаны ушундай сабырына аябай таң калам. Кээде мен тамашалап айтып калам, мунун сабырына дагы сабыр кылыш кыйын депчи. Анысы кандай бул аябай сабырдуу. Анан эң маанилүү сыпаттардын бириси аябай жоопкерчиликтүү. Негизи үй бүлөдө маанилүү нерселердин бирөөсү ушул да жоопкерчилик болуш керек. Эгерде жоопкерчилик болбой турган болсо, анда үй бүлөдө аябай маанилүү бир баалуулукту жоготуп алган болобуз. Ошол жоопкерчилик жагы аябай жакшы. Кудай таалам эң маанилүү эмеси ошол ыйман жолунда 5 убак намазын калтырбай, баягы такыбалыкка аябай маани берген. Ошолдой бир жакшы сапаттары бар. Кудай таалам ушул жакшы сапаттардан иншалла адаштырбасын. Иншалла, Аллах разы болсун. Эмесе эжекебизден сурап өтпөсөк болбойт. Агайыбыздын жакшы бир асыл сыпаттары, сизге болгон колдоо көрсөткөн салымы боюнча токтолуп кетсеңиз. Негизи биз бири-бирибизге айтып турабыз, Аллах сеними насип кылганына шүгүр деп. Эми анын ичинде кээде өзүбүздүн сыр сөз, жаргондорубуз бар үй бүлөдө. Кээде баягы керек учурда бир ийгилик болгондо айтылып калчу сөздөр сөзсүз болуш керек. Бирок сабыр темасында албетте айрым учурларда өзү айткандай мындай бир нерсени убагында болушун каалайт жолдошум, бирок илим алуу да аябай сабырдуу. Илим, китеп жазуу бул сабыр менен курчуй турган нерсе да. Бир китепти баштадыбы, ошонун бүтмөйүнчө турбайт да. Түнү саат 3-төбү, саат 5-те ошону бүтүрүш керек. Бул үчүн аябай чоң сабыр талап кылынат албетте. Ошон үчүн кээде муну көрүп мен деле уйкум качып туруп аламын. Анан кээ бир колунан келген жерлерине жардамдашып коебуз. Андан сырткары албетте ишине берилип отурганда жанына бир стакан чайын коюп берүү, же болбосо жанына бир шириндик же жакшы жагымдуу сөздү айтып туруу дагы аябай маанилүү. Бул ар бир үй бүлө үчүн. Андан сырткары жоопкерчиликтүү аябай, бир ишти аягына чыгып так болмоюнча көңүлү тынчыбайт. Ачык мүнөз бул эң жакшы сапаттарынан бирөөсү. Мен көпчүлүк айтат да, бир калыптасың депчи. Бул киши ачык мүнөз да. Анан кыздар дагы ошого карап аябай алар дагы атасынын ачык мүнөздүгүн жакшы көрүшөт. Ошон үчүн дагы кыздар аябай жакын атасына, себеби чексиз мээримди дайыма көрсөтүп, кыймыл менен, сөз менен кучакташып көрсөтүп турган үчүн анча-мынча 2 күн, 3 күн бир жака сапарга кетсе деле атам качан келет, сагындым деп ушинтип турушат да. Ошол анан кең пейил,
жоомарт, кыскасы айтыла турган сөздөр көп, бирок адамды көз астында макталбайт дейт. Бирок биз айрым нерселерди албетте үйдө колдоо иретинде мындай айтып кетебиз. Бул ар бир үй бүлөгө сунушум. Биринчи ошол кишинин жанында туруусу бул биринчи колдоо болуп эсептелинет. Аны менен пикирлеш экени, аны менен тартышпастанчы. Бул дагы экинчи колдоо. Андан кийин сөз менен, жүрүм турум менен көрсөтүү бул үй бүлөдө өтө чоң роль талап кылат. Чоң рахмат, Аллах разы болсун. Демек, пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам баалап кеткен асыл сыпаттардын ээси сиздер дагы ошол катарда экенсиздер деп биз сыймыктанып отурабыз. Иншаллах, Аллах таалам түбөлүккө кылсын. Жана ошондой эле азыр үй бүлө бала тарбиясы темасына токтолуп кеттиңиздер. Азыр ушул бала тарбиясы туурасында дагы сурап өтпөсөк болбос. Анткени ушул темага байланыштуу бир канча китептерди дагы чыгарып отурасыздар. Имам Газалинин чыгармаларынын котормолорун окуп биз дагы ушунчалык баа бердик. Өтө мыкты чыгармалар бар экен. Анан ушул негизи жанакы Кахф сүрөсүнүн 46-аятында мал мүлк дүйнөнүн кооздугу мал мүлк жана ошондой эле бала чака деп айтылып кеткен экен. Мына ушул бала чака үй бүлөнү ошол дүйнөдө көрктөндүрүүчү. Ушул боюнча негизи балага туура тарбия берүүнүн сырлары эмнеде? Негизи айтып коет эмеспи? Атанын балага калтырган эң жакшы мурасы бул анын тарбиясы, бала тарбиясы, балага калтырган тарбиясы. Ушул баары боюнча кичине токтолуп кетсеңиздер жакшы болот эле. Бала тарбиясы. Биздин негизги ар бир китептерибизде ошол негизи бала тарбиясына байланыштуу мындай табылгаларды тапса болот да. Бирок атайын бала тарбиясына байланыштуу китебибизди ошол жакында чыгаргандабыз буюрса. Пайгамбарыбыздын сүннөтүнүн негизинде ар бир баланын ар бир баскычында кандай сүннөт негизинде эмнелерге көңүл буруш керек, ошол китептин негизинен баардыгы жазылат. Бирок ага чейин бул жерде өзүңүз айтып өткөндөй имам Газалинин арабчасы Айюхал Валад деген китеп, бул аябай белгилүү китеп, балама насаат деген китеп. Ушул китепти чыгарганбыз. Бул жерде негизи имам Газали бир шакирти эми колуна келип, сабак алып жүргөн бир шакирти келип, келип дейм да, мындай кат аркылуу суроолорду берип турат экен да. Анан негизи сабакта деле суроолорду берип, жоопторду алып турушкан, бирок ал шакиртинин ошол кат аркылуу суроо берип, кат аркылуу жооп алышынын негизги максаты, биринчи максаты дейт, өзү бул китепте жазып айтып атат. Мен ошол устатымдан өзүм берген суроомо өзүм жазуу түрүндө жооп алып, ошону менен жашасам, ошол устазым берген баягы жооптордун негизинен, насааттарынын негизинен мен чыкпай, динимди ушундай бир так жашап, өмүр бою жашап өссөм деген максатта ошондой суроолорду бердим дейт. Экинчиси болсо кийин баягы китеп болуп түзүлүп каларындыгын өзү дагы билбей калат. Аягында ушундай бир жакшынакай бир китеп болуп калганына устазы дагы, шакирти дагы аябай ыраазы болот да. Кийин ушундай бир китеп болуп 15-кылымдан бери канчалаган мусулмандарга, канчалаган үй бүлөлөргө бул жарыгын чачып келе жаткан жакшынакай бир китеп. Бул жерде негизинен ошол биздин жан дүйнөбүзгө байланыштуу кээде маани берип, кээде маани бере албай калган өтө маанилүү маселелер боюнча бар да китептерчи. Мисалы үчүн жан дүйнөнү дайыма мындай нурлантып, жарыктандырып туруш үчүн эмне кылыш керек деген суроо бар. Мисалы үчүн Алланын ыраазычылыгын табыш үчүн эмнелерге көңүл бурушубуз керек, капастагы куш, ушул сыяктуу аябай мындай жан дүйнөгө, адамдын жан дүйнөсүнө байланыштуу бир аз негизинен имам Газалинин китептери көбүнчө мындай тасаввуфтук негизде жазылган китептер. Буга чейинки мисалы үчүн Мукашшафатул Кулуб, жүрөктөрдүн ачкычы деген китеби бар. Ал жерде дагы көбүнчө ошо тасаввуф илимине байланыштуу, адамдын жан дүйнөсүнө байланыштуу, адамдын түзүмтүсү баягы ыйманына байланыштуу маалыматтар камтылган. Андан кийин Ихя улумуддин деген китеби бар, илимди жандандыруу. Ал китеби дагы көбүнчө ошол баягы адамдын жан дүйнөсүнө байланыштуу маалыматтарды камтыйт да. Бул бала тарбиясы боюнча
биздин Кыргызстанда көптөгөн медреселерде бул китеп окутулат негизи. Сабак катарына кирет. Бул ар бир мусулман окуш керек болгон аябай маанилүү китептердин бирөөсү. Андан кийин Куран адептери деле негизи. Бул жерде имам Нававинин Ат-Тибян деген китеби Куран адептери боюнча. Бул дагы ошо биз Куранды окуунун адептери аябай жакшынака жазган. Бул дагы бала тарбиясына аябай маанилүү нерсе да. Биз мисалы үчүн балабызга Куран окуганды үйрөтүшүбүз керек болсок, динибизди үйрөтүшүбүз керек болсок, бул Куран адептерин сөзсүз билишибиз керек. Себеби балабызга Куранга болгон мамилени, илимге болгон мамилени ушул китептен алып үйрөтө алабыз да. Бул аябай жакшы китеп. Андан кийин Ибн Хажардын Акыйдатка даярдык деген китеби бар. Бул китеп дагы биздин бала тарбиябызга түздөн түз өзүнүн мындай байланышы, тиешеси бар китептердин бирөөсү. Себеби биз балабызга чындап мындай ыймандуу бала болуп тарбияланышын кааласак, ыйман жолунда болушун кааласак, биз балабыздын ошол акырет боюнча дагы, акыреттик жашоо боюнча дагы, бейиш боюнча маалыматты сөзсүз балабызга акырындык менен берип башташыбыз керек да. Себеби акыреттен коркпогон кишинин, Аллах Тааладан коркпогон баланын анда мындай бул дүйнөдөгү жашоосунда мындай динди толук кандуу жашай албайт да. Биз акыретке болгон түшүнүгүбүздү акыретке ишенген адамдын жүрөгүндө ыйманы бар деп айтабыз го, Эгер акыретке болгон ишеними жок болсо, акыреттик жашоо боюнча такыр эле мындай ишеними болбогон киши болсо, анда аны ыймансыз деп коебуз да. Башкача айтканда, балабызга чындап ыйман нуруну, ыйман мөмөсүнү, жемишини беришибиз керек болсок, биз акырет боюнча ушундай бир керемет китеп бар. Бул боюнча да балабыздын тарбиясында сөзсүз колдонгонго аракет кылышыбыз керек деп ойлойм. Анан албетте биздин бул сира, өмүр баян китептерибиздин баардыгында бала тарбиясына байланыштуу өтө кызыктуу маалыматтар бар. Андан сырткары биз былтыркы жылы бул жерге мен алып келбей калыптырмын. Үй бүлө башчысы пайгамбарыбыз, үй бүлө башчысы жана ата катарында Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам пайгамбарыбыз деген китеп чыгарганбыз. Ал жерде пайгамбарыбыздын жашоосу аябай сонун камтылган. Пайгамбарыбыз жубайларына кандай мамиле кылган, балдарына кандай мамиле кылган, балдарына кандай тарбия берген, бүт баары ошол жерде аябай сонун камтылган. Менимче ал китеп дагы бала тарбиясына түздөн түз тиешеси бар китептердин бирөөсү деп ойлойм. Анан пайгамбарыбыздын бейнесине байланыштуу китеп. Бул жерде дагы ошол бала тарбиясына байланыштуу маалыматтар камтылган. Себеби бул жерде пайгамбарыбыздын баардык сыпаттары камтылган. Бул жердечи. Мисалы үчүн кыскача айта кетейин. Пайгамбарыбыздын адеп аклагы кандай болгон, пайгамбарыбыздын адилеттүүлүгү кандай болгон, пайгамбарыбыздын мээримдүүлүгү кандай болгон, сыйчылдыгы кандай болгон, шайырлыгы, айкөлдүгү, чынчылдыгы, ишенимдүүлүгү, ыйбалуулугу, кайраттуулугу, кечиримдүүлүгү, кечпейдүүлүгү, сылыктыгы, жөнөкөйлүгү, сабырдуулугу, жоомарттыгы, меймандостугу, сыпаалыгы, такыбалыгы, мээнеткечтиги, мына пайгамбарыбыздын баардык жакшынакай сыпаттарынын баардыгы биздин баягы бала тарбиябызга тиешелүү нерселер да. Өзүбүз да көрнөк алабыз. Балдарыбызга да бул боюнча кенен маалыматтарды беребиз. Анан албетте бул жерде пайгамбарлардын бул жерде Куран-ы Керимде аты аталган 25 пайгамбардын өмүр баяны берилген. Бул жерде дагы бала тарбиясына байланыштуу маселе бар. Мисалы үчүн биринчи эле эмесинде, темасында Азирети Адам атанын балдарына кандай кирээз калтырган. Ошол боюнча сонун маалыматтар бар. Андан кийин келип Ибрахим пайгамбарыбыздын эки баласы пайгамбар болгон билесиздер. Бирөөсү Исмаил пайгамбар, экинчиси Исхак пайгамбар. Ошол балдарына кандай насаат айткан. Ибрахим пайгамбарыбыздын балдарына сонун насааттары бар бул жерде. Андан кийин келип Лукман пайгамбардын Куран-ы Керимдеги анан пайгамбарыбыздын хадистеринин негизинен алынган баласына насааты бар бул жерде. Аябай сонун. Бул дагы мисалы үчүн көп ислам тарыхына, өмүр баянына пайгамбарлардын өмүр баянына байланыштуу темаларда Лукман пайгамбардын
уулуна кандай насаат бергендиги бул аябай эме маанилүү тема катарында каралат. Мисалы үчүн бул жерде дагы бала тарбиясына байланыштуу көптөгөн нерселерди үйрөнсө болот. Айтор биз баягы негизи эле кайсы китеп болбосун, ошол китепте эгерде окурман чын дитини берсе, көңүлүнү берсе, мындай чын ниет менен мен ушул китептен бир нерсе пайда алалар бекенмин деген ниетте ошондой чын көңүлүн коюп, дитин коюп окуй турган болсо, ар бир китеп окурманына өзүнүн сырын ачып берет. Өзү баягы пайдаланышы керек болгон, алышы керек болгон нерсени ошол китептен ала алат да. Ошон үчүн окурмандарга мен дайыма айтып келем, силер китеп силерди ача албайт, силер китепти ачышыңар керек депчи. Силер канчалык китептеги баягы сырды таап алганы ачууга канчалык аракет кылсаңар, китеп дагы силерге өзүнүн сырыны таап алгасын ачып берет. Мисалы үчүн биз жакындарыбызга, жакындаш сырдаштарыбыз менен көбүнчө 100% мен бул киши менен сырдашмын деп айта албайбыз да. Балким Зарипа кээ бир нерселер менен жашышы мүмкүн. Же болбосо бир тууганы менен бир нерсени жашышы мүмкүн. Досум менен бир нерсени жашып айтпай коюшу мүмкүн. Буну айтсам көңүл ооруп калбасын. Же болбосо муну айта турган азыр учур эмес деп кээ бир нерселерди мисалы үчүн жашырып коюшу мүмкүн, туурабы? Бирок эгерде сиз чын дилиңиз менен, дитиңиз менен китепке сүңгүп кире турган болсоңуз, ар бир сүйлөмдүн маанисине, терең маанисине көңүл буруп, ар бир тамганын түйүнө түнөп, ар бир теманын негизги баягы эмесине кирип барсаңыз, сырына, анда китеп сизге өзүнүн сырыны толук ачып берет. Китеп сизден эч нерсени жашырбайт. Айтып атпаймынбы, жакын адамдарыңыз сизден бир нерсени жашырышы мүмкүн, бирок китеп сизден эч нерсени жашырбайт. Китеп өзүндө эмне болсо, сиз өзүнүн дитиңизди бергениңизге жараша өзүнүн сырыны, кереметин ачып берет. Ошон үчүн окурмандарга айтам, мен дайыма биз кайсыл темада, кайсыл маселеде болбосун, бала тарбиясы болсун, өзүбүздүн баягы жан дүйнөбүздү тазартуу жаатында болсун, ой өрүшүбүздү кеңейтүү жаатында болсун, кругозорубузду арттыруу жаатында болсун, кандай маселеде болбосун, биз китепке чын дилибиз менен, дитибиз менен кире турган болсок, өзүбүз көксөгөн максатты таап алгаларды ала алабыз деп ойлойм да. Чоң рахмат, Аллах ыраазы болсун. Чындыгында жанагы илим алуу кабырга чейин деп койду эмеспи? Демек, китеп окуунун да жакшы бир мисалдарын көрсөтүп кеттиңиз, иншаллах. Буюрса, китепке болгон баардык окурмандар дагы да болсо кызыкчылыгы артат болуш керек деген ишенимдебиз. Сиз улантып кетсеңиз, эжекебиз. Бул жерде балама насаат десек, китептин аталышын көрүп, бул балдар үчүн го деп дагы ойлоп калышы мүмкүн да. Бул ар бир адам баласы үчүн. Бул жерде Имам Газали ошо өзүнүн окуучусуна жооп берип, кат аркылуу жооп берип атып, бул ушул китеп топтоло туруп китепке айланганда башында эле туура жолду, эй уулум, туура жолду издегиң келсе, биринчи Куранды кара, пайгамбарыбыздын жашоосун кара деп өз окуучуларына айтып кеткен экен. Анан ыйман тууралуу сураганда эң биринчи тилиң менен келме шахадат келтирип, андан кийин жүрөгүң менен сезип, андан кийин жүрүм турум жашооңо өткөз деп кеңеш бергенде, албетте эгер биз билген нерсебизди жүрүм турум менен көрсөтө албасак, дейт, анда бош идиш сыяктуу дейт да. Эң аягында дагы берген жоопторунда, азыр менин эсимде калган боюнча, бул жерде бир канча темалар бар да. Силер билген нерсеңерди элге айтууда, дейт, сабак кылууда, өзүңөр жашабасаңар, жасалмалуулукка өтсөңөр, дейт, колуңар менен жасалма жаңсоолор, жаттап алган ырсаттары, жасалма сөздөр болсо, мындан корккула, дейт. Себеби Алла Таала жасалмалуулукту жек көрөт. Демек, биз кылып аткан ишибизди чын көңүлдөн, сүйлөп аткан сөзүбүздү жасалмалуу эмес, чын жүрөгүбүздөн сүйлөшүбүз керек экен. Себеби жүрөгүбүздү Алла Таала дайыма көрүп турат деп жасаса, ошондо жасалмалуулуктан кутулабыз, дейт да. Ошон үчүн мен бул китепти баарына сунуштайт элем. Ар бир күнү керек болсо бир барактап окуй турган темалары бар да. Андан сырткары агайыңар айткандай, баардык китептерде бала тарбиясы тууралуу сөз камтылган. Пайгамбарыбыздын жашоосу өзү эле бул ааламга сабак.
балдарга мамиле кылууда дагы ушунчалык этияттап аярлап мамиле жасаган экен. Керек болсо дейт, көчөдө жетим жесирлер пайгамбарыбызды көргөндө чуркап келген дейт. Себеби колунан бекем кыскан дейт да. Анын ата энеси жок экенин билип туруп, колунан бекем кысып, алар менен бирге ойногон дейт да, сөзсүз убакыт бөлүп. Демек бул жерде баланы кантип, бирөөнүн баласына кантип мээрим төгүүнү үйрөтүп атат пайгамбарыбыз. Бир окуясында бир сакала дейт, сиз келгенге чейин мен өз кызымды жакшынакай кийинтип алып, өзүмө жер чукулатып, тайкеңе алып барам деп алдап алып барып, ошол жерге көмүп келдим деп айтканда, пайгамбарыбыздын көзүнөн жашылды якты дейт. Аны көрүп турган башка сахабалар: "Эй, эмне сен пайгамбарыбызды ыйлатып атасың?" дегенде, кайрадан айт деп бир канча жолу кайталатты дейт да. Аны эмнеге сиз бир канча жолу муну кайталатып айттырдыңыз дегенде, угула мындан кийин бул окуя такыр болбосун, бул баардыгыңарга үммөттүгө сабак болсун деп кайра айтылган экен да. Бул жерде албетте эң баягы өтө ташбоордук жатат, бирок бүгүнкү күндө дайы болсо билим алганы менен, техника өнүккөнү менен чыныгы адамзаттык мээримдүүлүк, чыныгы адамдык сапатты сактап калыш үчүн дайым адам өзүн контролдоп туруш керек. Аны контролдоп туруш үчүн албетте китептер аркылуу, Куран аркылуу, динибиздеги адеп ахлак аркылуу, сүннөттөр аркылуу өзүбүздү өзүбүз анализдеп, сырттан карап турбасак, биз ошо жасалмалуулукка бат эле өтүп кетет экенбиз. Ички дүйнөбүз мүмкүн бош, ал эми сырттан кооз кийинген эч нерсеге татыбайт дейт да. Себеби Алла Таала силердин сырткы кооз кийимиңерге, сырткы жүзүңөргө эмес, ички дүйнөңөргө, жүрөгүңөргө карайт дейт. Ошон үчүн балама насаатта дагы ар бир бөлүмүндө жасалмалуулуктан качкыла, билгениңерди жашагыла деп айтат. Өзгөчө бүгүнкү күндө билгенди жашоо бир аз кыйын болгон мезгил, себеби ар кандай сыноолор, дүйнөлүк азгырыктар аябай көп дейт да. Пайгамбарыбыз бул боюнча дагы сахабаларына айтып, ушундай заман келет, мени көрбөсө дагы үммөттөрүм мени дайыма эстеп салават келтирип турат деп айтып кеткен экен да. Бирок биз ошого карабастан өзүбүздүн заманга жараша балдарды тарбиялоодо, коомчулукта өзүбүздүн ордубузду туура улантууда сөзсүз динге, диний адептерге карашыбыз керек экен. Чоң рахмат. Жана ошондой эле азыр мына ушул 3 кыздын эмеси болуп турасыз, сиз дагы ушул кыздарды тарбиялоодо кандай бир өзүңүздүн мындай салымдарыңызды кошосуз? Азыркы учурда эффект интерактив борборунда жетектеп жатасыз да. Кыскача ушул боюнча да токтолуп кетсеңиз жакшы болот эле. Биз 2017 жылы эффект интерактив мекемеси окуу борборун ачканбыз. Ошол окуу борборунун астында бүгүнкү күндө 2 бала бакчабыз бар. Бул албетте коомчулуктун талабынын негизинде болду. Себеби бизге келип аткан кичинекей 7 жашка чейинки балдардын өнүгүүсү аябай жакшы болуп, ата-энелер өздөрү суранып атышып, анан биз бала бакча ачып калдык. Бүгүнкү күндө бала бакчабызда жалпы 200гө жетерлик балдарыбыз бар. Ошончолук ата-энелерибиз бар. Биз балдарды тарбиялоодо сөзсүз түрдө ал жердеги тарбиячы мугалимдердин билими, жүрүм-туруму дагы маанилүү. Ошон үчүн биз эжекелерди дагы, тарбиячыларды дагы сөзсүз биринчи мүнөзүнө карап, адебине карап, андан кийин билимине карап, анан бүгүнкү замандын талабы экен креативдүүлүгүнө карап алабыз. Андан сырткары ар бир айда, жумада семинарларды өткөзүп, дагы балдар менен туура өнүктүрүү, балдарды дагы жүрүм-турумун, адебине салым кошуу үчүн дагы эмнелерди кылсак болот, сөз сүйлөшүп турабыз. Андан сырткары ата-энелер менен дагы сөз кызматташып, аларга дагы сунуш пикирлерибизди айтып турабыз. Ал эми үйдө мен 3 кыздын энесимин. Алар менен биргеликте биз ойнойбуз. Аял кишинин бир орду кухняда дейт. Кухняда бирге ашканада тамактарды жасайбыз, шириндиктерди жасайбыз. Бизде көп тыюулар жок. Эми кээ бир нерселер болбош керек деп түшүндүрөбүз. Бирок биз бул нерсени жасоого тыюу салынат деп мындай каттуу эреже койбойбуз. Себеби бүгүнкү күндөгү балдар
өзүңүздөр көргөндөй тыюуларды жактырбайт. Аны болгону жаш курагына жараша кайсы учурда кайсы суроону кандай жооп бериш керек, ошол өтө маанилүү. Биз кыздарым менен кезеги келгенде сырдашпыз. Атасы дагы мисалы кээ бирки нерселерди атасы менен сырдашат, айрым нерселерди мен менен. Улуу кыздым ошо 14кө чыгып калды, кийинкиси 9га чыгып калды. Билишет кайсы суроону мени менен кеңешим керек, кайсыны атасы менен кеңешиш керек. Андан сырткары коноктосуу адептери, булардын баарын эми кичинекей мезгилинен биз бири-бирибизге кылган мамиле аркылуу, кишилер келгенде аларга кылган мамиле аркылуу бала негизи өздөштүрөт да. Андан сырткары бош убакыттарында кандай өткөзүш керек? Бул дагы өтө маанилүү нерселерден. Бирге китеп окуу, биргеликте ойногонду аябай жакшы көрөт. Өзгөчө кыз балдар оюн карак болот эмеспи? Кичинекей мезгилде ойноп калыш керек да. Себеби балдарга ошол позитивдүү маанайды тартуулоо менен чоң киши өзү деле позитивдүү маанай ала алат. Себеби биз байкабайт экенбиз, адам баласы балага мээрим берип атып, өзүңдүн мээримиң артуу менен дейт, кадимкидей мотивацияң, кадимкидей иммунитет көтөрүлөт экен да. Баланы кучактоо менен эле бир канча гормондор иштейт дейт. Бактылуулук гормондун бир канча түрү. Аллах Таала ушундай жаратты да. Демек, сен мээрим төгөсүң. Сенин өзүңдүн ден соолугуңдагы ой жүгүртүүң, жүрөгүң да тазарат дегендей. Ошон үчүн мээрим өтө маанилүү. Муну балдарга сездириш керек. Мисалы кээ бирки ата-энелер мен чексиз жакшы көрөм дейт, бирок аны көрсөтө албайм дейт да. Балага сөзсүз түрдө көрсөтүш керек. 18 жаш болбосун, 20 жаш болбосун, ата-эне үчүн бала дайыма бала. Ага сөз менен, кыймыл аракет менен, дагы кучакташып жакындоо менен көрсөтүп туруш керек да. Машалла, жакшы. Аллах разы болсун сиздерден. Эң эле алгач ушул алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп келгендигиңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Убакыт дагы соңуна келип баратат, буюрса. Анан негизи эң сонун айтып өттүңүздөр, бала тарбиясы боюнча чындыгында эң чоң биз үчүн чоң жоопкерчилик жана ошондой эле бул бала тарбиясы болуп эсептелинет эмеспи? Анан азыр дагы бышыктап өтсөңүздөр болот. Биздин көрөрмандарга, угармандарга өзүңүздөрдүн дагы бир жылуу сөздөрүңүздөрдү арнап өтсөңүздөр, анан буюрса эфирибизди жыйынтыктай беребиз иншалла. Бала тарбиясы, үй бүлө бул өтө кандай десем, биз үчүн, биздин жашообуз үчүн өтө маанилүү темалардын бирөөсү. Муну көпкө мындай сүйлөшүп отура берсең болот бул багыттачы. Бирок бир нерсени баса белгилеп айта кетишибиз керек. Биз пайгамбарыбыздын бир хадиси бар да. Бир сахаба пайгамбарыбызды бир канча күн көрбөй калып, анан кийин жортулууга чыгып кеткенден кийин, аябай жортулуудан пайгамбарыбыз кайтып келгенден кийин баягы сахабанын көрүп, өңү кубарган абалда отурганын көрүп, аябай таң калып, эмне болду сахаба, бир жериң ооруп атабы деп сурайт да. Ошондо баягы сахабанын айткан сөзү бар. Мен сизди, пайгамбарым, сизди 3-4 күндөн бери көрө албай калгандыгым үчүн ушундай куса болуп, андан кийин ойлодум дейт. Акиретке барып бейишке кире турган болсок дагы сиздин пайгамбарлык даражаңыз өтө бийик болгондуктан сизди көрө албайм. Мен сизди көрө албай турган болсом, акиретте бейиште болсом дагы анда бейишке киргендин кандай мааниси бар деп ушул нерсени ойлоп атып, мен ушунчалык кыйналып кеттим дейт да. Ошондо пайгамбарыбыздын бир сөзү бар. Ал-марру ма ман хабба деген сөзүн айткан да пайгамбарыбыз. Ким кимди жакшы көрө турган болсо, ошо менен чогуу болот деген. Башка айтканда, биз бул дүйнөдө кимди жакшы көрүп, кимден өрнөк ала турган болсок, үй бүлөдө болсун, бала тарбиясында болсун, башка багытта болсун, кимди өрнөк алып, кимди кумир тута турган болсок, кимди сүйө турган болсок, башка айтканда, акиретте ошо менен чогуу болобуз да. Бул пайгамбар хадисинде так айтылган нерсе. Ошон үчүн биз чындап акиретте моундай Алла Таала сүйгөн, Аллах Таала даңазалаган, пайгамбарыбыз мактаган ушундай улуу инсандарды өрнөк алып, ошолорду сүйүп жашасак, мен оюмча жашообузда көп маселелер өзүнөн өзү чечилмек да.
мисалы үчүн үй бүлө маселеси болсун, бала тарбиясы болсун, биз кимди кумир тутуп же болбосо кимди өрнөк алып атабыз, ушул нерсеге көңүл буруп койсокпу деген оюм бар. Көбүнчө албетте европалык же болбосо америкалык же болбосо башка мусулман эмес элдердин арасынан кээ бир кишилерди биз аябай эле мындай кумир тутуп өрнөк алганга аракет кылып атабыз. Балким алардын дагы жакшы жактарын алышыбыз керектир, бирок биз өзүбүз чындап сүйүшүбүз керек болгон, өзүбүз өрнөк алышыбыз керек болгон инсандардын өмүр баянын окуп, ошолордун жашоосу менен таанышканга аракет кылышыбыз керек. Бул аябай биз үчүн маанилүү нерсе. Анан экинчиден биз кайра эле ушул баягы өзүбүз китеп чыгарып, басма үй ишинде иштеп аткандыктан бүгүнкү күндө биз маселени чечүүнүн эң эле мындай актуалдуу, маанилүү жолу китеп окушубуз керек. Башка жолу жок. Биз китеп окубай турган болсок, анда биз жашообузда жаңы бир нерсени жарата албайбыз, жаңы бир бурулуш жасай албайбыз. Ошон үчүн эгерде жашообузда бир маанилүү бир бурулуш жасагыбыз келсе, же ошондой максатыбыз бар болсо, анда китеп окуйлу. Башка жолу жок да. Мен айтайын дегеним эле ушул. Аллах разы болсун. Пайгамбарыбыздын дагы бир айтканы бар экен, айрым балдар ата эненин айынан азап тартат депчи. Демек биз балдарга тарбия берүүдө өтө көп жоопкерчиликтерибиз бар экен. Ошолордун ар бирин мойнубуз менен сезишибиз керек да. Балдарды канчалык динде жашата алабыз, балдарыбызга канчалык деңгээлде илим бере алабыз. Эгер өзүбүз бере албасак, анда башка бирөөлөр аркылуу, азыр өзүңүз айтып өткөндөй эле, ата эненин эң жакшы мурасы баласына жакшы таалим тарбия берүү. Демек башка бирөөлөр аркылуу таалим тарбия бердиртүү. Андан сырткары адал тамак менен тамактандыруу, ага өмүр бою жетерлик мээримди берүү. Ушул сыяктуу büyük канча жоопкерчилигибиз бар. Андан сырткары балдарды тең укуктуу кароо. 5 бала болсо 5 балага, 3 бала болсо 3 балага бирдей карашыбыз керек экен. Себеби пайгамбарыбыздын тушунда дагы бир сахаба, мен бир баламды өзгөчө жакшы көрөмүн, ага көбүрөөк жер берсем кандай деп ойлойсуз деп келгенде, сен башка балдарыңа дагы ошондой бирдей берип жатасыңбы дегенде, жок, аны көбүрөөк жакшы көргөн үчүн бул жерди дагы берсем деп айтканда, андай жасаба деп айткан экен да. Демек биз балдарыбызды бирөөсүн акылдуу деп аны көбүрөөк жакшы көрүп, анан тентегирегин жамандап же тилдеген туура эмес экен да. Баарына бирдей мамиле кылышыбыз керек экен, тең укуктуу. Андан сырткары балдарыбыздын балдарына дагы, небере чеберелерибизге дагы бирдей мамиле. Үй бүлөдө өтө чоң энелер үчүн бул маанилүү нерсе. Мисалы, баккан баласынын балдарын көбүрөөк жакшы көрүп, анан алысырактагы баланыкын мындайраак көргөн сыяктуу. Бул ички сезимдердеги нерсе, бирок ошону биз дин менен үйрөнсөк, ошол каталарды кетирбегенге аракет кылат экенбиз да. Мындан сырткары биздин Месневи деген Мевлана Жалаледдин Руминин аябай жакшы бир китеби чыккан. Ал киши дагы алым кишилер, буларда биз жашообузга чырак катар пайдаланышыбыз керектигинен бир аял келип, менин балам бал жейт, эмне кылсам деп сурады дейт да. Анда башка күнү келгиле деп жөнөттү дейт. Ал кишиге кезек аябай көп экен. Арадан да бир жума өтүп дагы келсе, дагы башка күнү келгиле дептир. Ошентип 40 күн болгондо келиптир. Анан жадына чакырып алып, бала мындан ары жебе дептир. Анан ачууланган аял, биз 40 күн күтүп, ушул эле сөздү угуш үчүн күттүкпү деп ачууланганда, кызым, мен өзүм балды жакшы көрүп бал жейт болчумун. 40 күндөн бери бал жебей калдым. Эми айтып атам, өзүм жеп аткан нерсени кантип балага тыяйын деп айтты. Демек караңыздар, аалым кишилер дагы пайгамбарыбыздын жашоосун туткан, пайгамбарыбыздын жашоосун, Куранды бизге муундан муунга өткөзүп берген аалымдар. Ошон үчүн биз туура чакырыкка чакырган китептерди окушубуз керек. Китеп менен жан дүйнөбүздү байытып, андан кийин өзүбүздүн жашоо образыбызга өткөзгөнүбүздө гана биз балдарыбызга жана коомчулукка
бир сабак боло алат экенбиз. Негизи сабак болуу максатында эмес, ар бир адамдын туура жолдо жүрүүсү бул өзү үчүн, ахирети үчүн, бул дүйнөсү үчүн керек. Машалла. Чоң рахмат, Аллах разы болсун. Ушул биздин көрөрмандар жана ошондой эле угармандар сиздердин жакшы бир акыл насааттарыңыздарды угуп, албетте эң эле алгач ушул китепке көбүрөөк басым жасайт деген ишенимдебиз. Жана ошондой эле мына ушул бала тарбиясы боюнча, үй бүлө боюнча албетте аз да убакыт болсо дагы кыскача биз кененирээк өзүбүзгө ушунчалык бир керек боло турган маалыматтарга ээ болдук. Албетте бере турган суроолор дагы да көп болчу, бирок убакыт тыгыздыгына байланыштуу эфирибиз дагы соңуна келип жетти. Дайыма ден соолукта болуңуздар, үй бүлөңүздөр дайыма тынч болсун, бактылуу көз ирмемдер менен улансын иншаллах. Жана ошондой эле мына ушул китептерди дагы да болсо көбөйтүп, илимге, билимге, ушул түбөлүккө басым жасап өтүңүздөр демекчибиз. Аллах таалам бейиштин төрүнөн насип кылган болсун сиздерди. Сиздерге Эң эле чоң алгач рахмат. агай, сиз ушул 3 кыздын бактылуу атасы болуп отурасыз. Албетте эң алгачкы бейишке кирүүчүлөрдүн катарында деп ишенимде Аллах таалага бир дуа кылып, ниет кылып айталы. Алла разы болсун. Анда кадырлуу көрөрмандар, бизге бөлүнгөн убакыттагы соңуна келип жетти. Келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.